Дене тарбия шарттарын жакшыртуу үчүн гранттык жардамга Талас облусунун Бердике Баатыр айыл аймагынын азыркы Бешташ айыл өкмөтүнүн тургундары муктаж болушкан. Жергиликтүүлөр мурдагы коомдук мончонун иштетилбей калган бөлүгүн күрөш залы катары колдонуп келишет. Имарат бар, күрөш килеми бар, ал тургай балбандар дагы бар. Бирок физикалык форманы жакшыртуу үчүн сапаттуу шаймандар жок. Материалдык колдоо алуу максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү долбоор жазышкан. Физический денелерин кичине мындай подкачка кылып, күч топтоп, андай эмелер керек экен. Андай физический кыла турган бизде инвентарлар жок болчу. Анан биз ойлонуп баягы Союз МСУга долбоор жазып, Швейцариялык өкмөтү тарабынан биздин ошол долбоор ишке ашып, берилген акча каражаты 300 000 сом түстү. Анан ушул 300 000 сомго ушул многофункциональный ар кандай баягы өлчөмдөрдү чыңдоочу штангалар, жанагы билинчиктер деп коет атайын. Ошолордун баардыгы Кудай буйруса баардыгы алып берилди. Балдар көчө таптап же башка бир туура эмес иштерди кылып жүргөндөн көрө ушул жерге бош убактысында ден соолуктарын чыңдап, спорт менен машыгып, ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мынакей азыр эми ушул балдар келип машыгып иш алып барышып атат.